Сиздер көрүп турган гүл идиштер шаардын Борбордук Ленин көчөсүнүн эки четине орнотулууда. Жаштандыруу мекемеси ар бири 4000 сомдон турган 200 дана мына ушундай гүл эгүүчү идишти сатып алган. Анда өткөн жылы дал ушул көчөнү көрккө бөлөө үчүн 245 000 сомго сатып алынган идиштер каяка кетти? Алар эмне себептен быйыл орнотулган жок деген сурообузга төмөндөгүчө жооп алдык. Жолдо кар жааган учурда биздин мекеменин автоунаалары чыгып кар сүрөгөн шарттарда тоскоол жаратпаш үчүн биз алып койгонбуз. Азыр алар биздин мекемебизде турат. Алар азыркы учурда реставрация болуп атат. Биринчиден анын саны аз болчу. 56 сан болчу. Же узундан койсоң Ленин көчөнүн ортосун, так ортосун узун жетишпейт, же капталдан койсоң жетишпейт. Азыркы тумбалардын саны 200 дана. Оң жак бетине 100, сол жак бетине 100 дана коюлат. Айтор жашылдандыруунун мурдагы жетекчисине жолдун ортосуна коюлган гүл идиштер жагып, саны аз болсо да сатып алган. Бирок унааларга тоскоолдук жаратаарын аны айдоочулар бир нече жолу сүз алгандан кийин гана байкашып, оңдоп түзөп, мекеме ишканалардын астына коймок болуп жыйнап кетишет. Сиздер көрүп турган бул гүл эгүүчү идиштерди өткөн жылы жашылдандыруу мекемеси ар бир данасын 4330 сомдон сатып алган. Бүгүнкү күндө булардын дээрлик 4төн 1 бөлүгү жарактан чыккан болсо, калгандарын толук түрдө оңдоп түзөөдөн өткөрүү керек. Өткөн жылы эле жаңы алынган гүл идиштерди эми кайра акча кетирип оңдоп чыгуу зарыл. Жыл башында кала казынасы бекитилген учурда гүл идиштерди шаардык кеңештин депутаттары да сынга алып, акчаны сарамжалдуу пайдаланууга чакырышкан эле. Мына бизден Батый өрүттүн университетинин алдында баягы челектер коюлду, гүл өсүрө турганча. 200-300 мың акча кетти. Эртең менен чыгып алып бир водовоз, 2 адам дагы, водитель менен 3 адам, бир челекте 3-4 гана гүл бар. Ошону сугарып жүрүшөт. 300-400 мың акча кеткен жерге мына кече кайра бузуп алышты. Эми бул деген чоң акча го. Ошентип бир эле көчөгө жылда ар башка гүл идиш алып, эл көрсүн үчүн негизги көчөнү көрктөндүрүп, шаардын четки көчөлөрү кароосуз калып баратат деген сындар айтыла баштады. Дээрлик миллион сомдой акча сарпталган идиштер калаага канчалык кызмат кылат? Убакыттан көз каранды. Калыбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.